Келиңиздер бүгүн Паркинсон оорусу тууралуу кеп кылалы. Буга мени түрткөн статистика болду. Эгерде азыр жер шарынын калкы 8 миллиарддан ашкан болсо, Паркинсон оорукчандардын саны 10 миллионго жетиптир. Жана нерв ооруларынын ичинде Альцгеймерден кийинки эле экинчи орунга чыгып кетиптир. Бул оору эмне менен мүнөздөлөт? Мээ менен байланышкан үчүн биздин нерв клеткаларыбыздын дээрлик бардыгы эле кыймыл аракетибизди башкарат да. Биз ушул жактан чектелебиз да. Катып калышы мүмкүн. Булчуңдарыбыз деле, муундарыбыз деле, сүйлөшүүбүз, кыймылыбыз деле жайлайт. Тең салмактуулугубузду кармай албай калабыз жана эң жаман жери калтырак басат да. Жашаган кошо же болбосо сизди караган адамдар деле баары кыйналып кетишет. Себеби адам өзүн өзү тейлей албай калат, тамагын жакшылап иче албай калат да. Жана өтүшүп кете турган болсо, бул мээ менен байланышкан үчүн тез эле нары карап кетип калат да. Ал эми убагында жардам берип кала турган болсо, бир аз болсо дагы оорунун белгилерин жеңилдетип жана адамдын жашын узартып турат. Медицина азыр буга дабасын таба элек. Стимуляция кылып, мээбизди стимуляция кылышы мүмкүн, же болбосо керектүү ошол оорунун себебиндеги турган дофамин деген нейромедиаторду сырттан берип турушу мүмкүн. Бирок булардын баардыгы убактынча. Демек бул оорунун негизинде дофаминдин түшүп кетүүсү болот экен да, таңкыстыкка учурашы да. Дофамин деген мээбиздин ортоңку бөлүгү өндүргөн сигналдык молекула. Булар жана нерв клеткаларыбыздын бири-бири менен байланышы үчүн керек. Жана негизинен бул нейромедиатор өндүрүлгөндө биздин денебизде бүт жанагы жаркын эмоцияларды, позитивди жаратып турат жана ошондой аракеттерге бизди түртүп турат. Бул дофаминди кандай экенин билиш үчүн мен сиздерге бир нече эле мисал келтирем да. Бала тамтуң басып калган болсо, 2 кадам эле шилтеп алып, бирок жыгылганына карабастан сүйүнөт да. Мына ушул жерде дофамин өзүнүн ишин жасап атат да. Же болбосо талаада бир күн кечке жумуш кылдыңыз да, 2 эле жөөк ишиңиз калды. Анан жанагы 2 жөөктүн өзү эле сизде дофаминди өндүрөт. Анткени жумушум бүтүп атат деп канааттануу сезими менен башкача бир күч жаралып, жана маанай жаралып, жыргап жанагыны бүтүрүп саласыз да. Спортсмендер да аябай айкын көрүнөт бул нерсе. Жеңишке жетишүүнүн алдында, марага жетейин деп калганда билди биринчи болуп кетип атат. Айтор мына ушул жерде дагы мотивация болот адамгачы. Дагы бир өзгөчө маанай менен аягына жетет жана жеткенден кийин ох деп туруп адам өзүнүн жанагы дофамин кайра түшөт дагы, жанагы жерде бир башкача сезим жаралат да. Же болбосо дагы бир мисал, бир сиз күткөн нерсенин алдында турасыз да, мисалга той жасап атасыз да. Түйшүккө карабастан, кыйналганыңызга карабастан маанайыңыз сонун жүрүп атат да. Жанагыны күткөндүн өзү дофамин. Көрдүңүздөрбү, ал жерде баардык нерсени башкача абалда жасайбыз да. Дофамин түшүп кеткен адамдар, азайып кеткен адамдар эми мунун тескериси болот да. Депрессиянын эле белгилери башталат. Баштаган ишин аягына чыгара албайт, максат жок, максатка умтулуу деген жок. Оорлошуп калат, бир жерден козголушу кыйын да. Бир жерге жумшасаң деле барбайт, же болбосо бир эс алууга чакырсаң деле ой жок, мен үйдө эле отуруп турайынчы деген нерселерди угасыздар го. Мына ошол дофамин менен байланыштуу да. Жана дагы дофамин түшүп кеткенде адам эч нерсеге кызыгуу жок болуп, жөн эле бир күн кечке убактысын телефонду тиктеп отуруп, анан башында ушул ар бир видеого реакция кылып отура бериш мүмкүн. Кийин ошол нерсе деле эч кандай бир сезимдерди жаратпай калат дагы. Ушундай бир өзүнөн тажап чыгат да. Ушул дофаминден ылдыйлап кеткен экен да. Буга эмнелер түрткү болот? Себептери кандай? Тамакка келебиз. Тамактан бул дофамин белоктон өндүрүлөт. Эт жебей турган болсоңуз, же болбосо жесеңиз деле аны сиңире албасаңыз, качан сиңире албай каласыз? Ашказаныңыздын кычкылдуулугу түшүп кеткенде
ошол этти майда бөлүкчөлөргө ажыратып курулуш материалы даяр кылып кое турган ферменттер бар, уйку бези өндүргөн да. Ошолор дагы азайып кетсе, мындай учурда же болбосо ичегиде дагы проблема жарала турган болсо, белок сиңбей калат да. Жана дагы витаминдердин ичинен В тобундагылар, витамин D дагы катышат буга да. Ушулардын дагы өлчөмүн карап турушубуз керек экен. Экинчи фактор бул стресс. Кайра стресс боло бере турган болсоңуз, бул дагы жанагы мээбизги жабыркатат. Үчүнчү фактор бул кант. Кантка келгенде бул өзгөчө себеп. Тамактан бөлүп алганымдын себеби кант биринчиден бизде дофаминди жаратат. Деги эле бүт жанагы өзгөчө бир татымалдар кошулган, даам күчөткүчтөрү бар тамактар барго, ошол эле чипсы кирет да, майонез кошулган жанагы фастфуддардын баардыгы, кола, фанталар да, аларды ичкен сайын, жеген келет кайра эле. Макдональдстын азыктарынын баардыгы да, жана бүт ошо таттуулар дофамин жаратат. Ошол жакка кетип атканда эле жана өзүңүз эле кубанып, башкача болуп каласыз го. Мына ошол дофамин да. Анан кайра эле ошол тамакты жей бере турган болсоңуз, дофамин кайра өндүрүлө берет дагы. Тез эле завод чарчап калат, тетиктери иштен чыгат, же болбосо сырье жетпей калышы мүмкүн да. Жана төртүнчү фактор бул азыр бул нерсе баардыгыбыздын башыбызда турат да. Паркинсон оорусу урук куйт деп айтылат да. Жана азыраак эле кездешүүчү болгон болсо, мына акыркы мезгилдерде аябай көбөйүп кетиптир дагы, жашарып кетиптир. Мурда 60-тан кийинкилер оорусу азыр 45-50 жашта эле чалдыгып атыштыр да. Себеби карагыла интернеттин айынан болуп атыптыр. TikTok'то канчалык көп отурсаңыз, кыска клиптерди жана shorts деп коет да, эми YouTube'да дагычы, ошолорду канчалык көп көрө турган болсоңуз эле, бул дагы сиздин дофаминиңиздин санын азайтып салат, өндүрүлүшүн басаңдатат да. Кайра жанагыны көрүп, 30 секунддук, 40 секунддук, 1 мүнөткө жетпегендерди көрүп атасызбы? Оюңуз ар жакка алагды боло берет. Анан башында өзүңүзчө чоң иш аткаргандай болуп жыргай бересиз, анан барып туруп жанагынын баардыгы басаңдап кетет экен да. Адамдар азыр чындыгында да сабыр кетти, ошол дофаминдин түшүп кеткенинен көрдүңүздөрбү, узак убакытка видеолорду такыр эле көрбөй калышты да. Мына мисалы менин 20 мүнөттүк видеолорум бар, анан комментарийге жазып коюшат, мынча көп сүйлөйсүң дешипчи. Чындыгында ал жердеги ар бир сөздүн мааниси бар. Мен бүт сыгындыны берем да. Анан ошол себептен караңыздар, баардыгыбыз эле ушул Паркинсонго карап кетип атыппыз. Токтотуп калыш керек. Эгерде ушул темпте кете турган болсок, чындап эле баарыбыз эле эртең кыймыл аракетибизди башкара албай калабыз, катардан чыгып калабыз да. Ал үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Демек, жогорудагы факторлорду, таасир этүүчү факторлордун баардыгын жоюшубуз керек да. Алкоголдук ичимдиктер, кофеин бир жолкудан эле көбөйүп кеткен болсо да, же болбосо жана психотроп препараттарды ичкен болсоңуз, демек бул сиз дагы ошол группага кирип каласыз да. Булардын баардыгын жоюп, тамагыңызды жөнгө салып, убагында уктап, стрессти дагы бир башкарып үйрөнүңүз. Анан кыймыл. Биз кыймылдаганда булчуңдарыбыз өзгөчө бир заттарды бөлүп чыгара баштайт да, миокин деген. Булар дароо бир башкача немени берет, таасирди берет биздин мээбизге, нейрондорубузга да. Айрыкча гиппокамп деген бөлүгү бар, эс тутум үчүн жооп берген. Жана ошол эле биздин ортоңку бөлүктү, дофаминди өндүргөн бөлүгүн дагы стимулдаштырып берет да. Ошол себептен ревизия жасаңыз, телефонуңузда TikTok'тон чыгып кетиңиз, жанагы кыска видеолорду карабаңыз, андан көрө китеп окуңуз. Ошол соцсеттерге кеткен убактыңызды пайдаланыңыз да. Үйдөгү бала чака менен убакыт өткөрүңүз, көчөгө чыгып коңшуңуз менен сүйлөшүңүз дегендей. Жана жанагы дене көнүгүүлөрдүн бирөөсүн тандап алып туруп, сөзсүз түрдө залга барыңыз. Акырындан анан канттын жана дофаминдин көз карандылыгынан чыгып кетиңиз да. Ден соолуктун баардыгы демек өзүбүздүн колубузда экен. Ушул жактан эле тартипке сала турган болсок эле көптөгөн оорулардын алдын алабыз. Мен сиздердин баардыгыңыздарга ден соолук, бакубаттуулук каалайм.